Баткенде 3 өлкөнүн катышуусунда ыр майрам башталды. Кошуна жашаган кыргыз, өзбек, тажик элдеринин ынтымагын, достугун, өзара ишенимин бекемдөө, жакын жашаган кошуналардын карым-катнашын чыңдоо жана чектеш облустардын кызматташтыгын бекемдөө максатын көздөгөн иш-чара 2 күнгө созулат. Кыргыз, өзбек, тажик элдеринин достугун даңазалаган иш-чарага Өзбекстандын Фергана облусунан жана Тажикстандын Кожент облусунан делегация келди. Алгач аларды чек ара көзөмөл өткөрмө пункттарынан тосуп алышты. Андан соң Баткен районунун Карабулак айылындагы Музбулак эс алуу жайына жол жүрдү. Келген конуктор тарыхый жайдын табигатына суктанып эс алышты. Biz Farg'ona shahridan tashrif buyurdik. Биз Фергана шаарынан келдик. Кыргызстандын табигаты абдан сулуу экен. Бизге абдан жакты. Сезимдеримди сөз менен айтып бере албаймын. Айрыкча абасы таза. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан эли дос. Bera olmayman, lekin til ojiz. Ayniqsa havosi juda ham toza, juda ham mazza. И я очень рада, что сегодня попала. Мен бүгүн Тажикстандын делегациясы менен Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Бизди абдан жылуу тосуп алды. Жаратылышы да сонун экен. Таза аба мага жакты. Эң негизгиси 3 өлкөнүн ынтымагы, достугу бекемделе берсин. Анткени биз кошуна жашайбыз. Ыр майрамга коңшу 2 өлкөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ишкерлер, кол өнөрчүлөр жана ырчы бийчилер келген. Конокторго Музбулак эс алуу коругунда жергиликтүү өнөрпоздор тарабынан концерттик программа көрсөтүлдү. Фестивалдын негизги максаты өзүңүздөргө белгилүү болгондой жакынкы күндөрдө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан ортосундагы чек ара маселелери чечилип, өлкө башчыларыбыз менен болгон иш-чарадан кийин ушул жакынкы кошуна өлкөлөрдүн областтарында достукту бекемдөө багытында бул иш-чара өткөрүлүп атат. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын эстрада жылдыздарынын катышуусунда гала концерт менен жана эл аралык туристтик жарманке менен уланат. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 31 мартында Тажикстандын Кожент шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 3 тараптуу жолугушуусунун жыйынтыгы менен 3 мамлекеттин чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндө келишимге жана төбөлүк достук жөнүндө Кожент декларациясына кол коюлган. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.